Бүгін 2025 жыл 20 июн. Бұл 3-ші мектеп 5-ші микрорайондогу республикада башталган жаңылануу сынос иштери бияқада келип жетти. Бұл жерде советтик абдан сонун биздин жаштыгыбыз өткөн паркур, воркаут менен ашкан спорт таянчасы советтик турниктер бар болчу. Анын баарын алып салып, мына азыр бул бет маңнайдан баштап тетиги тике маңнайдагы спорттук бар, баскетболдук аянтча. Ошол жерге чейин жаңы мектеп түшөт экен. Ал эми бул жердеги турниктерди кайка алып салганын азыр көргөзөм. Бул подстанция же склады мына ошол жактарга алып коюп коюптур. Жаштыгыбыз воркаут, паркур менен көп трюктарды мына ушундай советтик турниктерден үйрөнөсүң. Мунун ордуна эми воркауттун турниктерин коет, чан жаратып тантып, такыр пайдасы жок андайлардын. Экинчи турник бул жерде турат, калган турниктерди жийип салыптыр. Мектептин балансында экен, ушуну үй жака койдуруп алсак жакшы болот эле. Береби, бербейби билбейм. Дарактарды тамыры менен омуруп, эртең котлован казылып башталат экен 20 июндан баштап. Макей жайдак тазалап атышат азыр. Тартып коеюн эстелик катары. Бул жерге балдар футбол, баскетбол ойночу. Бул тал теректерди жана бул спорттук площадканы, спорт аянтчасын микрорайондун 50 жылдыгына карата куруп беришкен. Тал теректер өсүп калган, буларды кайры кыят окшойт, сонун өсүп калган нерселерди. Бул курулганынан 1 жыл өтпөй эле талкаланды булар. Азыр болсо жыйнап салыптыр, муну маны кесип кетип, мунун пайдасы деле жок болчу. Бу жерде кечкисин отуруп салган скамейкага эле пайдалуу болбосо. Анан эң өкүнүчтүүсү бул бактарактар кичине өсүп 7-8 жылдай болуп калды эле, ушулар кыйылып кетет окшойт.